Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Махачкалада майя кызматкерлери менен белгисиз адамдардын ортосунда атышуу болду. Дагестандын Махачкала шаарында белгисиз адамдар кайгуул кызматынын кызматкерлерине кол салышты. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматтарга караганда атышуудан 3 майя кызматкери жана кол салгандардын бири курман болгон. Ошондой эле окуя болгон жерден 12 жаштагы кыз да жаракат алган. Кол салуу майя кызматкерлери алар келе жаткан унааны токтоткондо орун алган. Тилекке каршы шектүүлөр качып кетүүгө үлгүргөн. Дагестандын полициясы 3 кызматкер курман болгонун тастыктап, кол салгандарды табуу жана кармоо үчүн перехват планы жарыяланганын билдирген. Оштун мэри кол алдындагыларды сөгүп жаткан видео тарады. Соц тармактарда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин кол алдындагы кызматкерлерин тилдеп жатканы тартылган видео тарооду. Видеодон анын сөгүнгөнүн да угууга болот. Анда Токторбаев берген тапшырмалары аткарылбаганына нааразы сыяктуу. Бирок видео качан тартылганы белгисиз. Булак супер кежи. Быйыл 3 айда Орусиядан 18 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин 3 айдагы ишмердиги тууралуу маалыматта айтылат. Ага ылайык Орусиянын ар кайсыл аймагындагы номер 13-түзөтүү мекемесинде кармалып турган 77 кыргызстандыкка жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары элчиликтин жана консулдуктун кызматкерлери кыргызстандык жарандар катышкан кылмыш иштери боюнча 17 соттук процесске катышкан. Кыргызстандын 6 жаранынын кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетүүгө жана жоопкерчиликтен толук бошотууга көмөк көрсөтүлдү. 6 жарандын 624 000 рубльдук маянасы өндүрүлүп берилди. Мындан тышкары жалпы 45 031 консулдук кызмат көрсөтүлгөнү, диаспоралар жана башка коомдук уюмдар менен 28 иш-чара уюштурулганы айтылат. Орусиядагы жарандардан 3 ай ичинде 521 кайрылуу түшкөн. Былтыр ушул мөөнөттө кайрылгандар 258 болгон. Быйыл жыл башынан баштап Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашкан. 5 февралдан тартып чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестри иштей баштаган. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилип, банк кызматтарын пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге тура албасы жана башка укуктары чектелери кабарланган. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн акыркы маалыматында Орусияда миграциялык мыйзамдардын эрежелерин бузган деп шек саналып, реестрге киргизилген кыргызстандыктардын саны 83 000ге жетти. Булак Азаттык. Трамп Гренландияга аскер жөнөтөрүн кыйытты. АКШнын президенти Дональд Трамп зарыл болгон учурда Гренландияны көзөмөлгө алуу үчүн америкалык аскерлерди жөнөтөрүн айтты. Мен муну жокко чыгарбайм, аны жасайм деп да айтпайм, бирок бул кырдаалда эч нерсени жокко чыгарбайм деген ал NBC News телеканалына берген маегинде. Трамп Гренландия АКШга эл аралык коопсуздук үчүн абдан керек экенин баса белгилеген. Буга чейин АКШ лидери Даниянын курамындагы аралды Кошмо Штаттарга кошуу керектигин бир нече ирет айткан. Москвага дрон чабуулу болгону кабарланды. 5 майга караган түнү Москва облусунун Подольск шаарына жакын жерде 4 дрон атып түшүрүлдү. Бул тууралуу Москва шаарынын мэри Сергей Собянин Telegram каналына жазды. Мэр жабыркагандар жана кыйроо жоктугун жазды. Подольск Москванын түштүк тарабына жакын жайгашкан шаар абадан коргонуу системаларынын интерактивдүү картасынан көрүнүп тургандай, шаар туш тараптан Панцир зениттик ракеталык коргонуу комплекси менен
курчалган. Орусиянын коргоо министрлиги да Москва облусуна өткөн түнү учурулган 4 дрон тууралуу расмий кабар таратты. Украина бул тууралуу комментарий бере элек. Өткөн түнүрү украиндердин учкутсуз аппараттары аннексияланган Крымдагы, Краснодар крайындагы жайларды бутага алганы маалым болгон. Москва облусуна буга чейин март айында да дрон менен чабуул болгону кабарланган. Орусиянын коргоо министрлиги 4-майдын кечинде өлкө аймагы боюнча 26 украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Министрликтин маалыматында 17 дрон Брянск облусунун аймагынан 5-өө Калугадан атып түшүрүлгөн. Булак Азаттык.